Kırgızdın mekençiligi, uluttu urmattoo sүйүү Kırgızdın baş kiyiminde kamtılıp baş kiyiminde uyugan eken. Kıtayda Yusuf Mamay Manasçı aksakалыбызга жолукканда ошо киши айтпадыбы, bu kalpak дейт, üstü ak möngülü Alatoğunun belgisi дейт. Kalpaktın kırı дейт, ak möngülü Alatoğunun mekendegen eldi tuyundurat дейт. Oşonun üçün biyak meken bu Kırgız eli. Kırgız baş kiyimin жерге койбойт. Эмне үчүн жерге койбойт? Биз маңызын унутуп койдук. Meкен dağı, yer dağı, eki ulu түшүнүктү камтыган баш кийим кантип жерге коюлат? Айтат, баш кийимиңди өйдө кой дейт, баш кийимден аттаба дейт, баш кийимиңди бербе дейт. Мунун түбүндө маңызы кандай? Мекениңди эч кимге бербе. Өзүңдүн элиңди ыйык туткун, башыңдан албагын. Анан кыргыз баш кийимин алган эмес, себеби бул бүгүн дагы кайсы эл болбосун аскер адамдары баш кийимин албайт, билесиздер. Баш кийимин аскер адам алса, бул жеңилгендин, багынганды белгиси. Кыргыз эли өзү жоокер болгон. Ошон үчүн баш кийимин эгерим эч качан алдырган эмес. Ак падышалык Россияга кыргыздын өкүлдөрү барганын сүрөтү, ошондо бүт падышанын алдында кызматчылары баш кийимсиз, кыргыздар калпагын башынан алган эмес. Себеби ал жанагы жоокерлердин белгиси, баш кийими мекен улут элди туюндурган. Андан тышкары биз эңкейип төбөбүздү эч кимге көрсөткөн эмеспиз. Эч кимге кулдук урган эмеспиз. Эч кимдин алдында биз өзүбүздү төмөн койгон эмеспиз дегенди туюндурат. Кыргыз элинен кыргыз гана эли төрөдү дейт, тууду деп айтпайт. Себеби төрдүн ээси келди деген сөз да. Төр ээси, төрөдү, туулду деп. Мына кыргыздын улуулугу дагы бир Дмитриев деген окумушту жазды. Перс элдери, түрк элдери орто кылымдан мурда, орто кылымдарда жоокерлик заманда жоокерлердин жылына бир жолу таймашуусун уюштурчу экен. Ошондо ким жеңсе кыргыз деген ат койчу экен. Кыргыз деген наам берчү экен. Кыргыз деген наам бул жоокерликтин чеберчилигинин туу чокусу деп таанылчу экен. Кыргыз деген наамга ээ болгон баатыр эч жерде салык төлөчү эмес экен. Дайымата сый урматтын үстүндө жүрчү экен. Демек, кыргыз түрк элдеринин ичинде эмес, перс элдеринде, каны бөлөк элдерде чебер жоокер, улуу жоокер деп таанылып, мыкты баатырларына кыргыз деген ат коюлчу экен. Кыргыз бейиштин төрүндөй мекени бар. Бул аянты менен Кыргызстан дүйнө өлкөлөрүнүн 117 өлкөсүнөн чоң. Таза суу байлыкты алсак, 110 өлкөдөн бай. 52 миллиард таза суу, 52 миллиард куб таза суу агып атат жылына. Кыргыздын наркулугун Манастан бир сап менен байкасак болот. Тирүү жүргөн адамга мындай кордук салбасын. Ата жуттан айрылып, адам эмес, айван да ар кайда тентип калбасын дейт. Кыргыз бир доордо мекенинен кыргыз өзү эмес, айвандары дагы, бугу, жолборс, теке, аркар, кулжалары дагы мекенинен тентип кетпесин деген эле. Кандай улуулукту камтыйт. Жакып карганга чейин бала көрбөй, ошондо кейип минтип айткан экен. Жаш кезимден мал бактым, бала менен ишим жок, өмүрүм менин чала экен, дүйнөсү бала экен. Артыңдан туяп калбаса, дүйнөсү курусу бузулуп калган кала экен деп. Кыргыздар ажыратып билген. Адам, киши, пенде, айван, макулук деген. Ошон үчүн кыргыз айтат: "Эй, жаман арам, качан адам болосуң?" дейт. Качан адам болосуң дейт. Кыргыздын улуулугу туяк деп ис калтыргандай.